2 август күнү Сенамет клиникасында дистрибьюторлор үчүн атайын презентация болуп өттү. Жалпы аталган иш-чарага 40тан ашык адам катышты. Презентациянын максаты Сенаметтен чыккан дары-дармектерди бардык аймактарга жеткиликтүү болуусун камсыздоо, дейт Шайлообек Үркүнбаев. Ислам медицинанын эң жакшы өзөгү, жакшы медицинаны жеткириш үчүн биз ошо брендовый кылып туруп Сенамет деген брендти көтөрүш үчүн biz üşü bizni satuvchilarni, janagınday distributorlarni, bizdin dары-дармек жана башка биздин элге сунуш кыла турган жанагындай услугаларды окутуу менен аларга туура ар дайым жаңыртып окутуу, ар бир дары-дармек өзүнчө бир окутууду ар бириси талап кылгандыктан биз дары-дармек жөнүндө маалымат берүү, окутуу жана Игилик академиясы деген бизде дагы бир тренерлер болуп иштеген ушу Мыктыбек Арстанбек жетектеген уюм менен сүйлөшүп, ошо сатыкты кандай жакшы жеткирүү, элге сатыкты кандай бүгүнкү заманбап талапка туура келе турган кылып, сатыкты дагы жанагындай маалыматты дагы ушу брендде болуп жеткирип, ушу максат менен биз презентация өткөрүп, жана бизге кошо иштеше тургандар менен келишим түшүп, ушу келишим негизинде иштеп баштайлы деп атабыз. Буга чейин Сенаметтин дары-дармектерин ичип өзүнө шыпа тапканын коноктору белгилеп өтүштү. Алардын айтымында табигый таза бул продукция тууралуу бардыгы эле биле бербейт. Андыктан презентацияга келип дары-дармектерди сатууга киришип жатканын кошумчалашты. Я использую все вот эти препараты Суннет в основном. В основном, конечно, чаще всего пакет номер 1, плюс Хабурашат я очень люблю. Они очень хороший эффект оказывают. Насчет продукции, в принципе, отзывы очень хорошие. Ну, просто мало кто сейчас ими заинтересован, потому что очень большая конкуренция. Вот. Ну, как бы в основном все привыкли покупать дешевый продукт. Вот. Сейчас начал над этим работать, развивать хороший, качественный продукт. Сумна шифасын таптым, шифасын тап. Мен айтышкан уже дарыланбасаң уже ябалия эметесиң депчи. Анан бул ишке келгенден кийин мына субханалла ошоға чейин келип көрөр күнүм бар экен, ошону жүрөм үй бүлөм менен. Анан ушул эмгекке келгенбиз. Наш дистрибьютордон келип, ушуну окуп, элге да ушул элдерге таратып, ушул ушактан шифа тапсын, жалаң эле антибиотиктер ичип, химияны ичип, эметип дарыланып, дарыланбастан ушактан Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдан дарыланып, сүннөт менен дарыланып, ошол жерден шифа тапсын деп аракет кылып атабыз. Устазга рахмат. Азыркы тапта ар бир 5 чакырым сайын дарыканаларды көрүүгө болот. Жарандар дары алууда сөзсүз түрдө анын коопсуздугуна жана сапатына сөзсүз көңүл буруусу абзел. Бүгүнкү күндө өзүн билдик кылып, түрдүү дарыларды аралаштырып ичүүгө болбойт, дейт фармацевтика илимдеринин кандидаты Шайлообек Үркүнбаев. Мен фармацевт катары бул жерден дагы ушу жерден пайдаланып, жанагында аралашма болгон бир банкага кошуп эле балга аралаштырып, кристалл хентимин жана башка балекеттин баарын аралаштырып саткандарды ичпегиле деп айтып кетем. Эмне дегенде аралашма өзүнчө бул оор нерсе. Аралашкандан кийин ал заттар бири-бири менен жана чыккан элементтери химиялык түрдө байланыш жүрүп турган зыяндык жагына чейин, же болбосо пайдасы болуп кетешери, же болбосо жанагындай дозасы бушулуп кетүүсү турат. Ошон үчүн биздин продукцияда бирөөнү да аралаштырбайбыз. Сенамет клиникасынын сатуучулары бир гана продукцияны сатып тим болбостон, учурдагы алдыңкы тренерлердин бири Мыктыбек Арстанбектен ийгиликтин сырлары, ишкерликти алып кетүүнү да үйрөнүшөт. Мисалы, эгер тренерге катышып ошол сабакка катыша турган болсо, биз сатуучу 15 миңден 35 миң сомго чейин коротмак. А биз аларды бекер үйрөтөлү деп атабыз. Андан тышкары биздин дистрибьюторлор ушу Кыргызстан менен эле чектелип калбайт. Биз чет жакка чыгалы деп атабыз. Анткени бүгүнкү биз өзүбүздүн продукциябызга сертификат, шайкештик алып койгонбуз. Шайкештик ал ошол жана таможенный союзга туура келген шайкештик. Ошо шайкештиктин негизинде биз азыр сооданы чет жакка алып чыгалы деп чечип атабыз. Бизди күтүп аткандардан бар. Бизге сунушу менен кайрылып биз менен иштешебиз деген Татарстандан, Дагестандан, биздин Красноярскийден, диаспоралардан чыгышып ата сунуш.
11 август күнү саат 10:00 Сенамет клиникасы дагы презентация өтөт жана өзүнүн катарына дистрибьютор болууга чакырат. Ал үчүн төмөндөгү номерлерге кайрылыңыздар.